эже чачыңыз узун турбайбы, чачыңыз бар беле деп мага бир комментарий келиптир. Ооба, чачым бар, буюрса кыздар мына өсүп келатат. Мен бул чачымды 10 жылдан бою ушу аракет жасап, дарылап, ар кандай витаминдерди ичип жатып, өзүнүн калыбына келтирдим. Анткени кызымды төрөгөндө чачым түшө берип, 2 жыл токтобой түшүп, чачымдан чач калбай калган эле. Кудай буюрса, мынакей азыр өзүнө келип, жакшынакай болуп, өтө коё эмес, конечно, но зато мындай салмактуу казимкидей тармалдап койсоң сонун болуп калат. Ооба. Анан негизги мен чачымды менен боёйм. Чачымды кадимки эле хна менен боёйм, кара түскө. Кара түстү алыш үчүн күрөң менен караны экөөнү айкалыштырып, же болбосо кара менен кызылды айкалыштырып, ошондо анча мынча кызыл оттенок болуп калат чачта. Мен бирок ошол кызыл мага жакпайт экен. Ошондуктан кара менен күрөңдү аралаштырып туруп эле ошо менен өзүм эле үйдөн боеп алам. Мен эч убакта салонго барып, кымбат баалуу процедуралар жасабайм. Анан фен көп колдонбойм. Мен азыр ушу таралатып эле чачымды кургатып алдым. Учу жок колдонбойм, ар кандай биозаливкаларды жасабаймын. Айтор чачыма мындайча айтканда кордук көрсөтпөймүн. Балким ошондуктан азыр өзүм калыбына келтирип алгандан кийин көп чынчындап эле чачымды кордогум келбейт. Эч нерсе кылбайм, жөн коем, өсө берсин, түшкөнү токтоду Кудай буюрса. Анан эң негизгиси бул жакшы шампунь. Разумеется, жакшы шампунь, жакшы бальзам. Это очень важно, анткени убакыт өткөн сайын, жаш өткөн сайын, айрыкча 40тан ашкандан кийин өтө маанилүү, постоянный өзүңдү карап уход деп коет. Чачты караш керек, тырмакты караш керек, бетти караш керек. Эгерде жашыраак кезиңде, мисалы макияж менен уктап калсаң, эртең менен жакшынакай ойдон тупуйуп туруп каласың, эч жериң эчтеке болбойт. А бирок с возрастом так нельзя. Кечинде попробуй макияж менен уктап көр. Эртең менен жүзүңүздү тааныбай калышыңыз толук ыктымал. Ошондуктан азыр мен жол коронайын деп атам, жумушка кетишим керек. Мынакей ушул жолумду муну жөн эле күн жумуда монтип для прогулки, чачты эгерде кое бергиңиз келсе, это тоже хороший вариант, просто для прогулки. Же үйдө жүргөндө деле, мисалы чачты кургатыш үчүн өтө сонун сунуш. А бирок жумушка мен мынтип барбайм да. Ошондуктан азыр жумушка бөлөкчө салынабыз.